Игорь Войтенко YouTube'дагы видеолордун аркасында атактуу болгон популярдуу фитнес-блогер. Ал кадимки жашоо образына кескин өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн коркпостон укмуштууда ийгиликтерге жетишип, бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдарды таң калтырды. Укмуштуудай тажрыйбага ээ болуп, интернет колдонуучулары менен бөлүшүү үчүн узак мөөнөттө денесин жана мүнөзүн өзгөртө алды. Азыр анын долбоору укмуштуудай популярдуулукка ээ болгон. 2015-жылда анын өмүр баянын изилдеп көрүүгө болот. Ал өз долбоорун баштоону чечип, аны фитнеске саякат деп атаган. Аны менен ал ар бир максаты бар адам көбүрөөк нерсеге жөндөмдүү экенин көрсөткүсү келген. 2 жыл мурун ал өзүнүн биринчи видеосун тартып, анын кыялына жетүү жолунда бардыгы көрүшүү үчүн интернетке жайгаштырган. Анда жигит видео чыккандан кийин жакынкы келечектеги пландары жөнүндө айтып берген. Игорь өз пландарын туулган жери Украинадан баштап видео жүктөп пландарын ишке ашыра баштаган. Ал чет өлкөгө кетип, поляк тилин такыр билбестен жумушка орношкон. Адегенде жаш спортчу кыйынчылыктарга кабылган. Негизги муктаждыктарынын бири чөнтөгүндө бир да акчасы жок болчу. Ал жарнамачы болуп иштеп, акча табууга аргасыз болгон. Түнкүсүн McDonald's Fast Food тест атымга жумушка орношууга жетишет. Чекесинен тер акканча катардагы кызматкер болуп, болочок блогер жарым-жартылай иштеген. Ошондо дагы Войтенко көп акча тапкан эмес. Ага кошумча өз рационун мыкты кармап, өз алдынча спорт менен машыккан. Анткени анын фитнеске акчасы жеткен эмес. Ал көчөлөрдө жана өз бөлмөсүндө гантелдердин ордун суу менен толтурулган 2-6 литрлик бөтөлкө менен машыккан. Ошентип ал кол, ийин, бел, бут булчуңдары үчүн көнүгүүлөрдү жасаган. Игорь Войтенконун үлгүсү менен башка көптөгөн жаштар шыктанышкан. Автобус, троллейбустардын ордун Игорь жигердүү жөө жүрүү менен жумушуна барчу. Жумушуна чейин 2 саатка жакын убакытты талап кылган. Бирок бул келечектеги интернет жылдызын токтоткон жок. Видеолордун бардыгын окуу программасы жана диетасы жөнүндө ачык баяндап, ага көптөгөн катталуучуларды жана жүздөгөн ишенимдүү күйөрмандарды алууга жардам берди. Игорь Польшадан кайтып келгенден кийин 6 айга жакын убакыт бою өзүн күн сайын өркүндөтүп, чарчаганга чейин узакка чуркаган. Өз салмагы менен иштеп, колго жасалган гантелдерди колдонуп, турник жана брустарга өзгөчө көңүл бурган. Ошол эле учурда тренердин жаңы элементтерин изилдеп, монетизацияга жеткенден кийин туруктуу кирешеге ээ болгон. Ага айына 2000 гривен алууга мүмкүнчүлүк берди. Ошентип ал таанымалдуулукка гана ээ болбостон, финансылык каржылыкка да жете алган. Кийин өзүнүн машыгуу программасын түзүүнү чечет. Ал долбоорду ишке ашырууга көбүрөөк убакыт талап кылынган. Бир нече ай бою аракеттерди жасады. Профессионал программист болгон инисинин жардамы менен Спартанын жоокери деп аталган машыгуу программасын түзүп, видеолорду тартып жүктөгөн. Бул проект боюнча анын бир тууган иниси тапшырманын техникалык бөлүгү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Башкача айтканда, ал веб-сайтты түзүп, төлөм кызматтарын бириктирди жана машыгуу программасын ыңгайлаштырды. Долбоор ишке киргенде Игорь анын программасы бир нече миң жолу сатылып алынганын түшүнүп, максатка жеттим деп ойлоду. Жана жалпы кирешеси дээрлик 4 миллион орус рублин түздү. Ийгилиги өнүгүү жолунда акыркы чекит болуп калган жок. Азыр ал өз долбоору менен иштөөнү улантууда. Интернет видео блогунда бир топ атактуулукка ээ болуп, ал өзүнүн жеке брендин түзүүнү чечкен. Ал Road to the Dream деп аталды. Бренд башталганга чейин эле ойлоп табылган. Спартанын мушкери долбоорунун 23 миңден ашык адам өз кыялдарына карай кадам таштоого даяр тургандардын баары биригип, мотивация к успеху деген ураан менен жашап келишет. Жаңы түзүлгөн кыймылынын алкагында спорттук кийимдерди саткан интернет дүкөнү да ишке киргизилди. Максатка жол ар дайым ачык. Ассаламу алейкум.